Агай, мына орозо айында отурабыз, Ооба. Эми ушул орозо айында жылда эле 10 күнгө артка жыла берет. Бул орозо айы. Бул убакытты бир гана жараткан башкарат дейбиз, теңдейт дейбиз. А эмне үчүн муну пайгамбарлар анда кантип жылдырышты? Же эмне себеп болду? Мен эгер сенин сурооңду туура түшүнсөм, жараткандардан пайгамбар улукпу же ыйыкпу дегендей түшүнүп атам сенин сурооңду. Анткени ооба туура орозо айы, Рамазан айы улам 10 күн аркага жылып келе берет, 10 күндүк жылып келе берет. Анан ошо жылып келе берет дагы, анан биздин өзүбүздүн советтик мектептен тарбиялаган 12 ай болсо, ошо 12 ай жылып отуруп улам кайталанып, ошол эле айлар Рамазан айы болуп кете берет, Анан бул туура суроо. Бүгүн адамзат түшүнүш керек. Адамзат динден жаралганбы, жараткан Аллахтын өзүнөн теңирден жаралганбы, адамзат мына ушуну бүгүн түшүнө турган мезгилге келип жетти. Жараткандын өзүнүн 4 байрамы бар. Биринчи майрам күнү бул Нуруз майрамы. Улустун улуу күнү 21 март. Күн менен түн тең келет. Экинчи күн майрам 21 июнь. Муну Америкада ошол бир конференцияда, илимий христианский конференцияга барып катышып калып, ошол жерден анан ошол индустардын эмесине туш келип калган, жанагы индеецтердин. Ошондо алар 21 июнду Куду майрам дейт экен. Бизче ойлон эме алып көрсө Кут майрам. Куду майрам. Кут майрам экен. Кут майрамды айтылат. Кут деп сүйлөйбүз го. Кут майрам экен. Муну ошол жерден таптым. Ал эми 21 сентябрда дагы күн менен түн тең келет. А бул убакта кыргыз түшүм майрам, кызыл майрам деп коюшат. Же болбосо ошол күз жетип бүт бышыкчылык келип, түшүм ырыскынасы топтолуп, ошого кубанычтан ошондойдун майрамы. Күн менен түн тең келет. Ал эми 21 декабрда күн узарып баштайт. Күн кыскарат, түн узарып баштайт. А бул Иса Машаяктын туулган күнү байланыштырышат муну. А негизи мына ушул 4 күн 21 март, 21 июнь, 21 сентябрь, 21 Декабрь. Декабрь бул жараткандын теңирдин, Аллахтын чыныгы майрам күндөрү десек болот. Анткени түндү узартып, күндү кыскартып, түндү узартып, күн менен түндү тең кылган бул пайгамбарлардын колунан келбейт. Жараткан жаңыз гана теңдеп турган теңирдин гана колунан келчү нерсе. Муну туура түшүнүп эле сөздүн түзүлү туура маанисинде кабыл алышыбыз керек. Андан жик чыгарып эле аны бери кылып элди бөлүп жаткан туура эмес. Ошол күндөрдү белгилеп да коюш керек, Ошо белгилелип, ошол күн белгилелиш керек. Ошо белгиленип келген. А бизде Нуруз майрамы 18-23 декабрда майрам келген бул. А негизи бул бир ай майрамдалган. Апрелдин 30-31 майрам болгон бул. Мурун байыркы мезгилдерде. Ал эми 21 июнь анан күн узарып токтойт дагы, анан күн кайра кыскара баштайт. А муну айттым, жана ошол индеецтерди Куду майрам. Бизче Кут майрам деп ушуну жарыя кылып, атайын өкмөт тарабынан ушуну белгилеп кабыл алсак болот. Кут майрам деп эле. Муну мен 7-8 жылдан бери айтып келатамын. 12 жылдан бери айтып келип калатам. Америкага барып келгенден бери көрүп, анткени индеецтер бизден тараган элдер. Алар Астек деп коет, бизде Манаста Эштек деген уру. Ошол сөздөрүнөн да көп нерселерди байкадым да мен. Ал бизде ошол 450 мурда айыл чарбасына, дыйканчылыкка, мал чарбачылыкка, көчмөнчүлүккө байланыштуу сөздөрдүн индеецтер менен 40-50% эле туура чыгат экен. Көрдүм да сүйдө үйлөшүп, ошон үчүн
Бұл да құт майрам деп қойса, 21 сентябрь түшім майрамы, Қызылдың майрамы, Тоқшылықтың майрамы деп еліміз майрамы. 21 декабрьда Исаның толған күні. Иса деген негіз ал қырғыз болады. Мына Алайда төрелген. Алайда төрелген. Емші мен мұны айтып отам. Манаста бар. Исвайран тоғысын ашқанбыз, ұйық жер деп тапқанбыз. Расул егем қолды деп, Расул егем қолды деп, ұйықтап өпке чапқанбыз. Бұл жерде Исмайрам сосын, Исмайрам деген екі сөйлі, Иса Мариям деген. Иса оғлы, Мариям апасы. Анан бұл жерде айтып отады, ұйықтау деп тапқанбыз, Расул егем, Расул. Анткені анатасы жаратқан өзі болған. Апасы Мариям болған. Ал иық ұрықтан төрелген. Атасы ошол иық ұрық болса, Құдайдың баласы болып қалам. Ошоны Расул, шынығы уыл деп отады. Ла илаллаху Мұхаммед Расул Аллах деп айтып отпайбы? Бұл арабтың сөзі емес, бұл қырғыздың сөзі. Мұхаммед Алланың Расулы деп айтып отады. А Мұхаммед Алланың Расулы елге пайғамбаршылық қылып атқан қиямет керемет иықтығы менен Алланың Расулы деп айтса болады. Бірақ шынығы Алланың Расулы емес, ал шынығы Абдулланың оғлы. А шынығы Алланың Расулы. Алла кем бұл? Бұл Иса пайғамбар. Анткені анын атасы Құдай. Құранда да тұрады, Библияда тұрады, бүт адамзат ошон төре таныйт. Ошон үчүн чындыкты тааныганда динаралык ажырымдар, динаралык бөлүнүүлөр келет дагы бар жол келип манаска келип да калып калат.